Сузак районунун Тарамбазар айылынын тургуну маркум Эрмекбай Шымаевдин жакындары соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына жана милициянын ишине нааразы болуп жатышат. Алар 30-сентябрда Жалал Абад облустук администрациясынын алдына акцияга чыгышты. Группага качкан балдардын бардыгын суракка алып, бизге именно ким өлтүргөн, ким ошо жерге тыштаган, ошончо күн жашырып коюшуп, жоопкерчиликтен качып жүргөн балдардын бардыгын биз талап кылабыз. Жоопкерчиликке тартсын. Мортко барганда мен көрдүм, алып келгенде мен көрдүм, МЧСтин машинесине жүктөп келгенде көрдүм. Баланын акыбалы ирип-чирип, курттап кеткен. Керек болсо, шунчалык көз алдыңан кетпей турган абал болуп калган. Биз ошон үчүн акыйкат издеп атабыз. Эрмекбай Шемаевдин таекеси Арстанбек Кулмурзаевдин айтымында 26 августта Сузак районунун Сарыбулак жана Катыраңка айылынын 18-19 жаш курактагы балдары топтолуп, жээни Эрмекбайды чакырып кетип, ошол бойдон кайтып келген эмес. Эрмекбайдын сөөгү табылганча аны үйдөн чыгарып кеткен айылдашы дагы балдардын мушташы тууралуу эч кимге маалымат берген эмес. Дайынсыз болуп жаткан Эрмекбай Шамаевдин сөөгү 15 күндөн кийин Катыраңка айылына жакын жердеги жаардан табылган. Маркумдун жакындары анын кам болгон кийимдеринен улам киши колдуу болгонун айтышкан. Биз нааразыбыз экспертизага. Туура эмес чыгарып, эчтеке неизвестно тело көккө жатып калган, эчтеке чыгара албадык, же ыргытылган, же чабылганы чыгарып берген эмес. Биз телону көргөнүбүздө баары эле түшүнүктүү болгон, баш сөөгү талкаланып кеткен, 8 кабырга сынган. Экспертиза спортивкада эч кандай кан жок деп чыгарып коюп атпайбы? Biz öz gözümüz менен көрүп турган канды жок деп чыгарып коюп атат да. Робуду деле иштебеди, следствие деле иштебеди бул жердечи. Заманыбыз оңолуп туруп ошол мурунку ойдон эле экен. Маркумдун жакындары менен Жалал Абад облустук милициясынын башчысы жана президенттин облустагы өкүлүнүн орун басары Мамасалы Ахматов жолукту. Алар азыр тергөө уланып жатканын билдирүүдө. Бул окуяга байланыштуу кармалган 5 киши үй камагына чыкканы дагы белгилүү болду. Мен азыр атайын ошол ички иштер башкарма областынын жетекчисин чакырттым. Мына тергөөнүн башчысы областка келип отурат. Сиздердин эмеңиздерди угуп, мындай реальный карап бергиле деп. Мына буларга азыр берип атабыз. Биздин мына заводделибиз дагы контролго алат. Чындыгында анча-мынча ошол сиздер карагыла, ошол участковойду эмени айткан сөздөрүнүн булардын телефондорунда бар экен, эмелеринде бар экен. Ушуну тергөө караш керек да. Ушуларды карап аягына чыккыла. Ашык баланын ичинен бешөөнү шектүү, андан кийин айыпкер катары деген статус берилген. Азыркы күндө үй камагында туруп атышат. Муну менен биз жыйынтыкка келе элекпиз. Соттук медициналык экспертиза бизге корутунду берет. Именно корутунду бергенде алган жаракаттары, кайсыл убакытка дал келгендиги, кандай жагдайда алгандыгы. Жана сиздер айтып атпайсызбы, жыгылгандан алды деп заключение бериптир деп. Бизде колубузга азыр заключение чек. Биз эми такыр эле таштап койгон жокпуз. Жанагы участковойдун жана тергөөчүнүн аракеттерине боюнча нааразычылыгын билдирип атпайсызбы? Бул боюнча да бизде кызматтык териштирүү жүргүзүлүп атат. Эрмекбай Шемаев 9-класска чейин айылдагы мектепте окуп, андан кийин Жалал Абадтагы кесиптик лицейди быйыл бүтүргөн. Колуна диплому тийгенче ар кандай жумуштарда иштеп жүргөн. 18 жаштагы Эрмекбай Шемаев үй бүлөдө 2-1 туугандын улуусу эле. Атасы 4 жашында каза болуп калган. Ал айылга апасына жардам бергени келип турчу. Соңку окуя алдында дагы ал айылга чөп чабууга жардам бергени келгени айтылган. Талгат Абжалыл уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.